Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Екатеринбургда Алтынбектин табышмактуу түрдө каза болушу. Тышкы иштер министрлиги үн катты. Тышкы иштер министрлиги Екатеринбургда 27 жаштагы кыргызстандык Алтынбек Камбаровдун өлүмү боюнча билдирүү жасады. Алтынбек Камбаровдун өлүмүнө алып келген жол кырсыгынын чоо жайы тактоо максатында Екатеринбург шаарындагы башкы консулдуктун кызматкерлери маркумдун жакын туугандары менен бирге тергөө бөлүмүнүн башчысы менен жолугуш өткөрүштү. Жыйындын жүрүшүндө тергөөгө чейинки жол жоболор аяктагандыгы тууралуу маалымат келип, учурда кылмыш иши Орусиянын Свердлов облусу боюнча тергөө комитетине өткөрүлүп берилди деп жазылат билдирүүдө. Өз кезегинде башкы консулдук тарабынан маркумдун жакындарына консулдук укуктук жардам көрсөтүлүп, 7 ноябрда маркумдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилген. Бул маселе министрликтен жана Екатеринбург шаарындагы башкы консулдуктун көзөмөлүндө. Алар маркумдун жакындары жана Орусиянын Свердлов облусу боюнча тергөө комитети менен байланышта. Буга чейин Екатеринбург шаарында кыргызстандык жаран табышмактуу түрдө каза болгондугу кабарланган. Күбөлөрдүн айтымында аны 2-3 адам артынан кубалап, ал көчөгө чуркап чыгып, кичи автобустун туткасынан кармоого аракет кылган. Бирок тең салмактуулукту жоготуп, арткы дөңгөлөктүн астына кулаган. Ал көп кан жоготуудан ошол жерден каза болгон. Булак Супер KG. Америкалык учак жер ортолук деңизге кулап түшүп 5 адам каза болду. Америка Кошмо Штаттарынын Европа командирлиги 10 ноябрда аскердик машыгуунун алкагында пландуу абадан май куюу учурунда жер ортолук деңизге кулаган америкалык аскердик учактагы 5 кызматкердин каза болгонун жарыялады. Жер ортолук деңизге кулаган америкалык аскер учагындагы 5 кызматкер каза болгону кабарланды. Америка Кошмо Штаттарынын Европа командирлигинин билдирүүсүндө АКШнын аскердик учагы аскердик машыгуунун алкагында кадимки абадан май куюу миссиясы учурунда жер ортолук деңизге кулап түштү. Борттогу 5 аскер кызматкери тең каза болду деп айтылды. Билдирүүдө окуядан кийин дароо эле жакын жердеги америкалык аскерий учак жана кемелердин катышуусунда издөө куткаруу иштеринин башталганы, иликтөөнүн уланып жатканы белгиленди. Израилдин Газага кол салууларынын башталышынан кийин АКШ армиясы жер ортолук деңизге 2 учак конуучу кемеси менен бирге интенсивдүү жайгаштырууларды жасап, аймакта машыгууларды баштаган. Булак Назар Ньюс KG. Мадумаровдун жээни ырчы KG Элмурат УКМКга суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун жээни ырчы Элмурат Калбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Мындай маалымат ырчынын өзү менен байланышканыбызда белгилүү болду. Сурак бүгүн 13 ноябрда саат 15:00 белгиленди. Ырчы өзү айткандай, аны УКМКнын шаардык бөлүмүнө чакыруу кагазы берилбестен телефон аркылуу чакырышкан. Элмурат Калбеков Адахан Мадумаровдун карындашынын уулу. Ал ошондой эле Мадумаровду колдоо митингдерине активдүү катышып келет. Булак Супер KG. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ишкерлерге келтирген зыяндын ордун толтурушту. Эл керектөөчү товарлар иши боюнча ишкерлерге келтирилген зыяндын орду толтурулду. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка ылайык, көп жылдар бою ишкерлерден жана кыргыз жарандарынан Кытайдан экспорттолгон жүктөрдү жана эл керектөөчү товарларды мыйзамсыз тартып алуу менен алектенип келген. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын жана КМШ өлкөлөрүнүн аймагында туруктуу кылмыштуу схеманы уюштурушкан маркум кылмыштуу лидер Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалган. УКМКга кылмышкерлер тарабынан $385,000 өлчөмүндө материалдык зыян тарткан жаран арыз менен кайрылган. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, УКМК тарабынан өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө ошондой эле иш боюнча чогултулган далилдердин негизинде Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрү, анын ичинде түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан адамдар аныкталып кармалган.
Тергөөнүн жыйынтыгында кармалган айрым адамдар тарабынан келтирилген зыян транспорттук логистикалык ишканага жана эл керектөөчү товарлардын ээлерине толугу менен толтурулду. Өз кезегинде алар уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү жана ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер үчүн УКМКнын жетекчилигине жана бардык кызматкерлерине ыраазычылык билдиришти деп жазылат билдирүүдө. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын негизинде тергөө амалдары уланууда. Булак Супер Кежи. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Песков Путиндин шайлоого катышуусу боюнча билдирүүлөргө комментарий берди. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путиндин 2024-жылдагы президенттик шайлоого катышуусу боюнча өзүн өзү көрсөткөн чечимдер кабыл алына электигин билдирди. Бул тууралуу ал Коммерсант гезитинин басылмасына комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берип жатып, Осторожно медиага билдирген. Буга чейин Коммерсант өз булактарына таянып, президенттик администрация Путинди президенттикке көрсөтүү вариантын өзүн өзү көрсөткөн адам катары карап жатканын, аны белгилүү коомдук ишмерлерден турган демилгеч топ колдой турганын жазган. Азырынча бул маселе боюнча эч кандай чечим кабыл алына элек, деди Песков ЭКУ каналдын суроосуна жооп берип жатып. Малым болгондой, президенттик шайлоо күнү 2023-жылдын 18 декабрынан кечиктирилбестен Федерация кеңеши тарабынан дайындалышы керек. 10 ноябрда Путин менен түз байланыш жана чоң маалымат жыйыны 14 декабрда өтөрү кабарланган. Булак Назар Ньюс Кежи. Израиль тышкы иштер министрлиги Газадагы операция эл аралык колдоосуз деле уланат. Израиль эл аралык колдоо токтосо да Газа тилкесинде койгон максаттарына жетүү аракеттерин улантат жана өлкө кооптуулугун коргойт. Бул тууралуу Израиль тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Эли Коэндин айтканын РИА Новости жазды. Ири алдыда Израилге эл аралык аренада жасаган колдоону көрүп турабыз. Ондогон дүйнөлүк лидерлер менен тышкы иштер министрлигинин башчылары бул жака келип тилектештигин билдиришти. Бирок азыр так кесе айтарым, эгерде эл аралык насыя бүтсө да, биз алдыга койгон эки максатыбызга жетүүнү аракетибизди улантабыз. Алар Хамасты жоюу жана барымтадагыларды куткаруу деп айткан Коэн 14 каналдын эфиринде. Тышкы иштер министрлигинин башчысы Израиль өлкөнүн жана аймактын түштүгүндөгү да адамдардын коопсуздугун сактайбыз деп билдирген. Жакынкы чыгыштагы жаңжал Израиль менен Палестинанын кырды бычак мамилеси 2023-жылдын 7 октябрында Израиль Газа сектору тараптан ракеталык чабуулга туш болгондон тарта курчуп кетти. Сокку ургандан кийин Хамас жоокерлери еврей мамлекетинин түштүк аймактарына кирип барып, кыймылдын аскердик канаты Аль-Акса топон суусу операциясын жарыялаган. Жооп иретинде Сахал Хамаска каршы темир кылыч операциясын баштаган. Израиль чабуул жасалгандан бир нече күн өткөн соң Газа менен чектешкен калктуу конуштарды кайра өз көзөмөлүнө алып, сектордун аймагындагы объектилерге сокку ура баштаган. Мындан тышкары аймакты толугу менен блокадалап, суу, азык-түлүк, электр кубаты, дары-дармек, отун ташуу токтотулган. Газа тилкесиндеги каза тапкандардын саны 11 000 кишиге жетип, 28 000ден ашыгыраак адам жаракат алганы айтылды. Ал эми жергиликтүү бийликтин маалыматында Израилден 1,12 000 киши көз жумган. Жабыр тарткандардын саны 5 000ге жакын. Аркылуу эсептер боюнча 200гө чукул израилдиктин Хамаста кармалып турганы айтылып келет. Ал эми аталган уюм бул сан 250гө жакындап бараарын билдирген. Тараптар
тараптардын аймактык кызыкчылыгы менен байланышкан. Палестиндер менен израилдиктердин жаңжалы ондогон жылдардан бери аймактагы кагылышуунун себептери болуп келет. СССРдин кирегишүүсү менен 1947 бул Израиль жана Палестина мамлекеттерин түзүү чечимин кабыл алган, бирок натыйжада Израиль гана түзүлгөн. Тель-Авив эки өлкө принцибине макул болгону менен палестиналык аймактарды бошотпой келет. Бир айдан ашуун убакыттан бери тутанып жаткан согуш оту эл аралык уюмдардын, анын ичинен Бириккен Улуттар уюмунун 101 кызматкеринин өмүрүн алган. Бул туурасында БУнун башкы катчысы Антонио Гутерриш билдирди. Булак Спутник KG.